Эми Орозайым Нарматова боюнча. Бая сиздер ойлойт окшойсуздар да, эл журт, журналисттер, президент отуруп алып эле тигини кама, муну кама деп эле отурат деп. Эми кечирип коюңуздар, ки айрым учурда убакыттын жоктугунан туалетке барганга убакыт болбой калат менде мына. Эми айтышка туура келип атат да, кечиресиздер. Анан эми мен ушунун Орозайым Нарматова да маған убагында иштеген, көп жардам берген, анан мен ушул кыздын критикалаганына ушу чүкөдөй кызга мен эрегишет белемин. Өзүңүздөр деле мындай анализ жасап ойлоп көрсөңүздөр эми. Мен баламды бырчырата тебелеп кеткен адамды деле кечирип койгонмун. Коем бул Кудайдын кырсыгы экен депчи. Анан ушул кызга теңелет белем да. Мен тескерисинче МВДга чалып айттым, мен муну кеч билдим. Бир түш жөн эле мен Турциядан келген делегация менен көлдө жүрдүм эле. Айтып калышты, ушинтип ызылдап атат, Орозайым дегенди камап коюптур. Анан тиги. Анан МВДга чалып мен тескерисинче сурандым. Мен бирөөнү кама дебейм. Наоборот, камалып калгандарды чыгарып койгулачы. Ата-энеси бар экен караган, жаш баласы бар экен 5-6 жаш баласы деп суранам мен көпчүлүк учурда. Кама деп эч убакта айтпаймын. Анан кийин чалып айттым. Эми кылмыш эмне экен десек, бая чакырыктары бар дейт. Көтөрүлгүлө, анан намустуу жигиттер барсыңарбы, не жатасыңар деп эле чакырууларды кылып атат, анан биз чакырып сурайлы деп атабыз дейт. Мен айттым, сурап анан кое бербейм, чыгарып кое эле тейлегиле, камабагыла эми аны. Деп анан кийин мен ошону кайра ошол Россия учур бейишинде мен түрткү болгонмун.